Машина Кежи каналы өз видеоларын тартууну улантууда. Азыркы видеобуз темасынан байкаганыңыздардай навесасындагы же свежий перегон деп аталат. Ошо унааларды камтып кетет. Бүгүн 6 декабрь 2020 жыл апта күнгү жекшемби биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан ушундай видеону тартууну улантуудабыз. Апта күнгү жекшемби дедик. Жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөргө биздин каналга жазылыңыздар, подписация баскычын басып, жана ошонун жанындагы коңгурочону басып коюңуздар. Аны менен сиздер биз жаңы жүктөлгөн маалыматтардан биринчилерден болуп кабардар болосуздар. Бул Hyundai Avanta 5тен баштайлы. 4 дөңгөлөк тең жайкы, ушунда куюлган дискте 2015 жылы чыгарылган, объему 1.6, коробка автомат, свежий перегон деп жазылып турат, Кореядан. Эсим байланыш номер 555 42 12 42. Кичинекей мини спойлер багажнигинде стоп сигнал менен. Унаа жабып ачык экен. Жанында башкаруу кнопкалары, отургучтары кожа, коробка автомат, 200 омналуу климат контроль, отургучтары дагы обдувтары менен кошо экен, жылуутуу системасы менен кошо, шамалдагы ысыктын күндөрү айдап турат, круиз контроль, мультируль, штатный монитор, жакшы, комплектация жакшы экен. Антизанос, авто подсветкалары менен, дневной ходовойлор. Айтылыш баасы $9,500 беле? Канча эле? $9,500 деп атты. Так, валюталар курсын айта кетейин. $1 84 сом 80 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 14 тыйын, 1 евро 103 сом, 1 казак теңгеси 20 тыйын болуп жаткан. Биз акыркы маалыматтарга караганда аба ырайы ушундай жылуураак эле, плюс 4 градуска чейин көтөрүлдү. Chevrolet Spark 2 экинчи муундагы туманниктер бар. Мына фарлары, 4 дөңгөлөк тең жайкы, протекторлары жакшы, ушунда куюлган дисктерде. Күзгүлөрүндө повторитель поворота бар. 2016 жылы чыгарылган, коробка автомат, эсим байланыш номери 550 50 46 34. 60 миң бе пробеги. Арка жагында 4 партроник датчиги. Так, бесключевой доступ да бар экен. Жанында башкаруу баскычтары, антизанос, система контроля дорожной полосы. Бул жагында өзүнүн монитору, заводской, кондиционер, печка, климат эмес экен. Кнопка старт стоп бул жерде жайгашкан. Бул жерде ошо кнопканы эле басасыз, тормозду эзип унаа оталы берет. Подогрев сиденья, алдыңкы отургучтары. Өзү отургучтарына кайрылсак, кара кожа. Кожасы да жакшы, жыртылган, жарака жерлери жок. Отургучун көрсөтүп коеюн. Айткандай, арканкы эшиги ушундай болуп ачылат. Моторный отсек жагы. Аккумулятор 50 амперликпи? Чоңураак экен ого. Баасы канча болуп атат эми? 550 миң кеми бар. Honda Jazz. Алдында 2 партроник датчиги. 2003 жылы чыгарылган, объему 1.4, коробка вариатор.
Arkasında 4 парктроник датчиги. Так, салон көрсөтүп болу. 4 айнектен электро көтөргүчтө, кондиционер, печка, климат эмескен. Бул жагында подогрев күскүлөрү, корректировка фар жана электро күскүлөр. Пробеги канча болуп калды эле таксы? 230 000 километр. Баасы 400 канча дедиңиз? 450 000, Ага, болду. 450 000 сом. Chevrolet Spark 40 тонналык контейнер сатып алабыз. 2014, объему 1. 40 тонналык контейнер сатып алабыз. Люкс. Полный электропакет дейт. Коробка автомат. 420 000 сом. Камера заднего вида. Спойлер стоп сигналы менен. 40 тонналык контейнер сатып алабыз. 4 айнектен электро көтөргүчтө блокировкалар менен электро күскүлөр, отургучтары ткань кожа комбинированный, штатный монитор. Бул жагында кондиционер, печка, подогрев сидений. Lexus GX 460 2011 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 4.6. Алтында 4 парктроник датчиги. Повторитель поворота. Аркасында да 4 парктроник датчиги, камера заднего вида. Салонный цик, антизанос, фароомыватель, подогрев руля. Бул жагында ушул баягы спид канча жүргөнүн көрөт, одометрин ошо регулировкалап. Километр кандай канча километрге коюп пайдаса да болот, ошондой кичине мини функциялардын бири болот. Климат контроль бул жагында. 2 зоналуу экен ооба. Авто болуп турат, эки жагынан тең. Бул жагында болсо ошо спорт режимге которуу, комфорт режимге которуу же норма режим 4ВД же 2. Бул жагында төртөөнүн пониженный, повышенный экен. Подогрев сидений, обдувтар менен кошо. Круиз контроль бул жагында жайгашкан. Отургучтары болсо мынандай ак перфорированный кожа. Люк бар. Айтылыш баасы $27 000. Маалымат кагазы жок. Азыр ээсинин байланыш номерин көрсөтүп берем. Бул жактагы ушул Honda Accord. Ушул ээси бир ушул GX менен Honda Accord'тун бул унагы көрсөтүп кое берели. 2017 жылы чыгарылган гибрид, пробеги 40 000 километр, баасы $18 700. Бул дагы кооз чыккан уна. Салон көрсөткөнчө кетели. Люк бар. Тоже из Кореи, да? Да, японец. Ага. Но через Корею, да? Приехал. Ошо перфорированная кожа, бул дагы баягы шамал обдувтар менен кошо, монитор. Бул жагында дагы штатный дисплей экен. Ага. Приборный панель болсо мында. Беспроводной зарядник. Беспроводной зарядник дейт. Могу жерге чындап эле баягы телефонуңар ошондой функцияны поддерживать этсе, телефонду коюп коесуз, өзү эле зарядтала берет. Через ушундай мына консольдор аркылуу. Дагы ушул адамга караштуу мо Lexus ES 300 гибрид.
2016 жылы чыгарылган, объему 3, баасы 24.700 доллар. Коробка автомат. Люк бар. Камера. Так. Мына жабык турат, мындай алып көрсөтүп кое берели. Мына эс ачып берди, салон көрсөтүп кое берели. Салонда бул аябай жакшы, кооз экен. 3 режимде память сидений, электроприводтарда. Бул жагында круиз контроль могу жеринде. Пробеги 152.786 километр. 3 зоналуу климат контроль. Ошондо 3 зоналуу дегени бул жак айдоочу өзүнчө, алдыңкы жүргүнчү өзүнчө, температураны жана абдуфтардын өзү контролдосо болот. Жана 3-чү зонасы болсо, могу арка жактагы жүргүнчүлөр да өзүнө ыңгайлаштырып, ушундай температураларды коюп алса болот. Аябай жакшы. Бул жагында болсо эко, норма жана спорт режимине которуу переключатель. Мага чындыгын айтканда ушул Лунанын ички мындай жасалгалары кыйла жакты. Өзүндө тартып турат. Айрыкча Мерседестин стилинде баягында классикалык саат турат. Могу жерлери дагы кожа, имитация эмес. Так. Ушунча көрсөттүк, бул жакта көрсөтүп болду мынакей. Бул жагында ошо климаттарын башкаруу мындай атайын консоль экен.